Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районундагы Сузак айылынын тургундары президентке талапкер Бакыт Төрөбаевди жылуу маанайда тосуп алышты. Борбордук мечиттин жанына чогулган миңдеген адамдар Бакыт Төрөбаевдин президентке талапкер Өмүрбек Бабанов менен биргеликте тандем түзгөндүгүн кубатташып, эки лидердин биригиши чоң күч болгондугун айтышты. Бакыт Төрөбаевдин бир гана сузактыктар үчүн эмес, бүтүндөй кыргыз эли үчүн жасап жаткан иштерин чогулган эл бирден тизмектеп санап жатышты. Өлкө боюнча ачылган 61 МТС, 200 миң адамды камтыган жарык шаар долбоору жана 40 миңден ашык адам акысыз медициналык текшерүүлөрдөн өтүшкөн. Завод фабрикаларды аштым. Машина трактордун станцияларды аштым. Жүрөк кан тамыры оорулоо боюнча 40 миң жөнөкөй айылда жашап аткан адамдардын ушуларды лечение кылып бердим. 5 миң балага англис тил, орус тил, өзбек, кыргыз тил үйрөнөбүз десе ушуларды 5 миң балага сабак бердим. 10 миң адамга жакын миграция кетип атканда ошоларга юридикалык жактан Россиянын мыйзамдарын түшүндүрүү боюнча аларга жардам бердим. Бардыгын мен ушул патриот катары өзүм элиме, Кыргызстанда жашап аткан жарандарга кызмат кылдым. Бабанов Төрөбаев тандемин колдоп, аларга иштеп жаткандарга ар кандай коркутуулар болуп жаткандыгын айткан Бакыт Төрөбаев эч кимден коркпой, жүрөгүңөр менен добуш бергиле деди. Бабанов Төрөбаевга иштейбиз өзүмүнө келип коркутутканын биз угатабыз. Мугалимдерди кыйнап, 10 адамдарды ушу форма эки менен коесун деп, медиктерди коркутат. Анча-мынча спортсмендер келип башка жактан биздин элибизди коркутат. Мен айтат элем, урматтуу бийликтин өкүлдөрү, сиздерден эч ким коркпойт. Сен коркутпагын. Анткени ал сиздердин элиңер, сиздердин инелериңер, сиздердин апаңар. Андан аркы сөзүндө Бакыт Төрөбаев бийлик ага спикерлик кызматты сунуштагандыгын айтып, бирок андан баш тартып, эл менен бирге болоорун билдирген. Мен силерге айтып коеюн, бийлик дагы мага кызматты сунушташты. Мага спикер кызматты сунушташты. 1-декабрдан кийин сен спикер болосуң деп, сен бизге кошулгун деп айтышты. Бирок урматтуу туугандар, мен жок дедим. Мен жок дедим эмне үчүн? Мен жаңылануу каалап атам, урматтуу туугандар. Мен өзгөрүүнү каалап атам, урматтуу туугандар. Ойлоңгула, урматтуу кыргызстандыктар. Ойлоңгула, туура тандагыла. Эгерде туура тандасаңар, мына биз экөөбүз, мен сизге сөз берем, жакшынакай Кыргызстанды куруп беребиз. Бакыт Төрөбаевдин программасындагы элдик курултай киргизүү сунушун сузактыктар өзгөчө колдошту. 2 жылда бир жолу эл астында президент жасаган иштери боюнча маалымат берип турушу керек. Эгер анын ишине элдик курултай канаттанбаган болсо, анда президентти кызматтан кетирүүгө укуктуу болот. Бул тандемди колдогон Сузак эли алдыдагы шайлоодо президентке талапкер Өмүрбек Бабановду колдой тургандыктарын билдиришти.